Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү ЛТР телеканалынын көрүүчүлөрү, өспүрүмдөрдүн туура тамактануусу тууралуу бүгүн сүйлөшмөкчүбүз. Алардын тамакка болгон муктаждыгы ал чоң кишилерге караганда кичине көбүрөөк болот да. Ошон үчүн өспүрүм балдардын тамагына өзгөчө көңүл буруш керек. Күн ичинде мисалы үчүн канча жолу тамактанасыздар? Эртең мененки тамактанбай каласың? Эртең мененки тамактанбай калам. Ошо окууга байланыштуу. Түшкү жана кечки тамак ичем. Изилдөөлөр боюнча ушу өспүрүм кыздардын арасында ар бир 3-чү кыздын каны аз. Окуучуларга шамшум этчү бутерброд жасайбыз. Биздин биринчи бутербродубуз дайын. Ушундай контейнерге салып туруп, атайын жабуучу крышкалар менен ушуну балдарыңызга салып берсеңиз болот.